Урматтуу төрага Айбек Муктарович, ушул Түркиянын элчиси боюнча азыр алар кайсы жылы шайланды эле, дайындалды эле? Кубанычбек Касымовичон айтып атасызды, элчибиз боюнча. Мен билишимче 2018-жылы по-моему. Сиз билишиңизче билбейт экенсиз анда. Ушу замминистр болгондон тактап койсоңор, элчиңер өзү аз эле го, канча элчиңер бар? 37 элчини колуңардын немесинде билишиңер керек. 2018 эмес, 2019-жылы дайындалыптыр булчу. Түрк тилин билбейт экен. Стамбулда бүт элчилер келди. Казакстандын элчиси келди, Өзбекстандын элчиси келди. Ошол жердеги элчилердин арасында Кыргызстандын элчисин таппадык биз. Кыргызстандын желеги бир бурчта эскилиги жетип калган желектерди коюп коюшту. Биз уялдык. Анкарага бардык. Анкарада элчилик боюнча аябай жаман пикирлер бар. Анан эми бул элчини тышкы иштер министри карайсыздарбы, карабайсыздарбы? Туура сөз айттыңыз. Кече мен дагы социалдык сеттерден көрдүм. Сиз жана Айбек Жапарович экөөңүздөр ушу Истанбулга барып, ошол жерде наамдарды алып, ушу Кыргызстандын желегин көтөрүп келдиңиздер. Биздин элчибиз боюнча өзүңүздөр билесиздер, бул саясий должность, бул саясий жактан каралат. Биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Эртең Кудай буйруса элчи дагы өзү отчет менен келет. Ошондо да сиздер өзүңүздөр сунушуңуздарды берсеңиздер, анан биздин өлкө башчыбыз карап чыгар. Айбек Муктарович, сиз эми бул дипломат катары билимдүү, мыкты кесипкөй инсансыз. Ушундай элчи деген бул биринчиден инвестиция тартыш керек. Ошол жердеги адамдарыбыздын укуктарын коргош керек. Анкарада да наразы, Стамбулда да наразы, жергиликтүү бийликтери дагы. Анан кантип биздин элибиздин жүзүнү көрсөтөт, анан өкүл болуп иштейт. Отчет алганда дагы ушул жактарын карап коюңуздар. Башка жакта бардык эле элчилерибизди алмаштырып бүтпөдүк, туурабы? Бир эле Турция калды. Тем более бул аябай баягы бир туугандыкты туткан эл, бул жерде өтө чоң экономикалык кызматташтыктарды жасашыбыз керек. Ошого бул элчиге биз наразыбыз деген баа бердик. Бул кошуу боюнча полномочияны буну карап чыгыш керек. Качан гана татыктуу дипломат, билимдүү, кесипкөй элчи барганда анан ошону кошуп беришибиз керек деп ойлойм. Бир Түркияныкын эптей албай атышат анан. Кайсы жерге барсак иш-чараларда элчи жок. Эмне үчүн жөнөтөсүңөр мындай элчилерди? Шалбек Эрбекович, туура сөздөрдү айттыңыз. Биз чын айтканда биз ушул иш боюнча алып барабыз. Азыркы биздин ушул Израиль мамлекетинде биздин элчибизге кошумча иш бергенибиз себеби өзүңөр билесиздер. Бизде бюджетибизде акча жок, анан биз элчилик ачкан жокпуз ал жака. Бир гана ушу биздин тышкы саясат географиябызды чоңойтойлу деген максатта гана ушу Израилге биздин Түркиядагы элчибизге ашыкча кошумча ишти жүктөп атабыз да. Ошон үчүн гана алып келдик. Рахмат, жүктөөңүз иштесин, ийгилик каалайбыз. Сиз келгенден бери сүйлөшүп көрдүңүзбү Түркиянын элчиси менен? Кубанычбек Касымович менен мен келгенден бери сүйлөшүп көргөн жокмун. Эмне дегенде бул направление мен күрүт эткен направление эмес болчу. Биздин өзүңүздөр билесиздер, ар бир министр орун басарлары бөлүп алганбыз. Ошол боюнча мен күрүт этпегеним үчүн ал киши менен сүйлөшө албадым. Министриңизге жеткирсеңиз, ушул элчилерди мындай профессионалдык чеберчилик менен караш керек экен. Элчи бул мамлекеттин жүзүн көрсөтөт, мамлекеттин президентинин ишмердүүлүгүнө таасир бере турган. Акыркы 3 айдын ичинде ошол жерде биз Өзбекстандын посолу менен сүйлөштүк. Акыркы 3 айдын ичинде бир эле ишкерден $14 миллион инвестиция тартыптыр. Өзбекстан посолу. Акыркы 3 айда. Бул киши 3 жылдан бери иштеп атат да. Андай жактан да эч кандай бир көзгө көрүнө турган кылган иши жок да. Ошондуктан кошумча полномочияны коюп турсак, анан биринчи отчетун алсак, ошого карай чыксак. Рахмат. Закир Исматович. Кыска эле сунуш, эми ушунча Өмүралиев тууралуу сөз болуп калды. Сөзсүз түрдө жана онлайн конференция өткөзүп отчетун алышыбыз керек.
же болбосо мына июль айынын графигине киргизиш керек. Башка посолдор менен алмаштырып болсо дагы. Себеби ал Турциянын бизге болгон мамилеси өтө жакын, тууганча болот да. Ошолорду колдон албасак, анан алыстан бир инвестиция издеп не кылабыз? Түшүнүктүү. Жанагы Тышкы иштер министрлигинин өкүлү айтып атпайбы, ошол кишинин заслугасы деп. Ал кишинин заслугасы эмес, ал эки мамлекеттин жетекчилери, мамлекет башчыларынын сүйлөшүүнүн негизинде келген иш. Ал элчиңиздин заслугасы эмес ал. Ошон үчүн мен азыр мына коюлуп аткан маселени элчиликке ошондо укук берели, эртең бүрсүкүн элчи алмашып кетиши мүмкүн. Бирок биздин жанагы кошумча ошол Израиль мамлекетини кошуп элчилик эки функцияны аткаранга азыр заседаниянын чечим чыгарып берет. Урматтуу депутаттар, отдел менен МИД иштеп туруп, кийинки биздин отурумга ошол Түркия элчилигинин отчетун Zoom конференция аркылуу кылайын дагы. Мына ошол жерде суроолорду берип өзү менен МИДтин бул жерде ошол Түркиянын күрүт эткен отдел өзү келсин, ошо заманар дагы келсин дагы. Азыр Закир Ишмаевич айткандай, ал жерде адам болобу болбойбу ошо элчиликке бул кошулуп кете берет да, бирок кийинки жумада отчетун угуп туруп ошол жерде чечим кабыл алайлы. Макул болосуңарбы? Анткени адам өзү менен сурайлы, өзүнүн көзүнчө суроо берип туруп, өзү менен кылып анан чечим кабыл алсак жакшы болот. Макулсуңарбы? Кетсеңиздер, бүгүнкү чечимди кабыл алып берсеңиздер. Жок, бул чечтик. Бүгүн ошондой кылабыз. Аны беребиз. Анткени ал адам болсо болбосо деле. Тапшырма катары берсеңиздер биз. Ооба. Ал адам болсо болбосо деле ошо элчиликке бул жак кошулат да. Мен ушул немени сунушту добуштургам, добуш берип койсоңуздар. Каршы алыс жок, макул анда. Кошумча пикирде, но министрлер кабинети ушинтип келип кабыргадан чыгып ар нерсени сунуштай берет экенсиңер, кабыл алып берип койгула депчи. Канча нерселерди кабыл алып берип атабыз. Эмнени кылып атасыңар кабыл алып бергенден кийин? Ошо чечимге ылайык биз иш кылып. Чечимге чейин бир жолу сурап койдуңарбы? Бүгүнкү күндө элчи Кыргызстанга канча инвестиция тартты? Келип туруп чечим кабыл алып бере бер дейсиңер, бүт чечимдерибиз кагаз бетинде калып атат, иш жүзүндө аткарылбайчы. Эми силер сурангандан кийин элибиздин келечеги үчүн кабыл алып берип атат депутаттар. Иштебейсиздерби анан кийин? Рахмат төрага. Айбек Муктарович мындай суроо да. Эки жогорку кеңештин депутаты, эки эл өкүлү жөндөн-жөн айтпайт да бул маселеничи. Себеби мына булардын выступлениясынан көрдүк, элден угуп атабыз, ичинен нааразычылык чоң экен да. Анан ошондой өзүнүн жумушун эптей албай турган элчиге дополнительно дагы бир Израилде өтө маанилүү билесиздер, өтө күчтүү мамлекеттердин бири, экономикасы боюнча, башка жагы боюнча кошумча дагы бир мамлекетти кошуп берген эффект болобу, болбойбу, кантип ойлойсуз? Өзүңүздөр билгендер, ар бир адамдын жеке оюңуз. Ар бир адамдын кемчилиги болот, ашыкчасы болот. Чынын айтканда биздин урматтуу депутаттардын айткан сөздөрүн биз Тышкы иштер министрлигинде тактайбыз. Эмне үчүн биздин элчибиз сиздер барганда катышпады, 3 мероприятияга катышпаптыр. Ал боюнча биз өзүбүздүн служебный расследование жүргүзөбүз, Кудай буюрса. Андан сырткары Мекинбек Хакимович айткан суроого азыркы убакта Израиль мамлекетине эң жакын элчилигибиз бул бизде Анкарадагы элчилигибиз болуп атат да. Ошон үчүн биз ошол жүктү ушул Анкарадагы элчиге жүктөп атабыз. Эмне дегенде биз азыр бюджеттик жактан, башка саясий жактардан элчилик эмес, ген консулдук ачканга мүмкүнчүлүгүбүз жок ал мамлекетте. Ошон үчүн бул элчиге жүктөп беребиз. Эмне дегенде өзүңүз айтып кеттиңиздер, жана 25 жылдык тажрыйбасы бар. Чын айтканда биздин элчибиздин чын аны эмне үчүн бул маселелерге катышпай калды, биз ал жөнүндө биз сиздерге кошумча маалымат беребиз.